Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hormatly görüşçüler. Amansızdarбы? Бүгүн чыгарылыш күчтүү болот. Туугандар, ушулат. Базар коргондон сатууга чыгып атат. Бул убагында Нокиандын күчтүү аты болгон. Азыр базар коргондун күчтүү аттарынын бири. Чагылган деген ат. Азыр маалыматты бир четтен беребиз. Маалыматты түгөл акабыз берет экен. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Келдик ака, тынчсызбы? Кудай каласа. Жакшы, рахмат. Бу чагылган сатууда экен да. Бүгүн эл алдына шуну чыгарабыз. Чагылган эми көпчүлүк адам калбандар тааныйт. Локен базар болгон, атыш болду, баары тааныйт. Мына туугандар, Өтө күчтүү ат болгон. Азыр деле күчтүү. бул эми түбү чекирдин уругу. Мен дагы баса белгилеп азыр бир четтен айтып берем. Эми жана билгениңи башка бирөөгө айт дейт го. Мен дагы сурап, мага дагы айтып олтуруп, бунун азыр буга чейин кандай аттар болгон билишимче айтып берем. Бул чекир Малик акенин үйүрүнөн чыккан, Малик ажынын комитетинен. Ошонун эле үйүрүнөн чыккан. Булар 7 эркек түшкөн экен. 7 тең тегиз жараган дейт да. Ошондой деп бар. Ошоңуз боюнча ошондой. Анан түгөл эке бул азыр базар коргондо да. Базар болгон. Келгенден бери кандай ийгиликтерди кылды? Улап кышы менен улага чагылган. Баягы палван, шайыр палван чабып атты. Шайыр өзү чабып атты кайра эле. Бир улакта 5-6 да ашырып атты. Эч улактан мындай курук кайтпады да. Оматтуу. От күчтүү атты. Ошо чекирге барат, чекирге. Анан буну Малик ажы өзү тарбиялады. Өзү тарбиялап биринчи улактардан ушу шайыр үстүнө минген да. Рахманжан да улак болгондо укмуш эле алган. Анан кайра сатылат дегенде шайыр өзү да кардар болуп барганда акчасын келише албай, кийин кайра эле комитетинин айылына сатылганда Бекиге. Жанагы темир менен иш кылган инибиз бар. Ошол алып Бишкекке алып барып Бишкекте чаптырып жүрдү. Кийин бул Бишкекте жүргөндө бул жактан чоң, жакшы кыл бейлерди алып барып качырып келип атты. Азыр жашы канча болуп калыптыр бунун? Жашы 10га чейип калды. 9-10га чейип калды. 7 асый да. 7 асыйдан 10га чейип калды да. 7 асый. Мына туугандар, эми бунун жанагы шериктерин айтып берсем. Ошо Малик ажынын үйүрүнөн чыккан шериктери бул өзү биринчиси. Бунун шериги болгон Малик ажы үйүргө койгондо жардан кулап үйүрдө өлгөн экен. Анан Карабулакта бир көрү бар. Жалил дегендин аты. Ал дагы өтө күчтүү ат. Өзү негизи тегиз жарашкан булар. 4-түнчүсү Кочкарадада Бакыт деген акада. Ал дагы каттуу жарап, бирок буттан травма алгандан кийин улакка чабылбай калган дейт. Аны эми 60 балбан көбү чапкан дейт. 4 болдубу? 5-инчиси Айбелекте болгон. Азыр Жалал Абадка келдиш, досторум алып кеткен болчу. Кийин ошол айтканда, досум, ушундай атты эм сатабы депчи. Апарып текшеришкен дечи. Жакшы разы болуп кеткен экен да. Ооба. Анан дагы бир шериги, мен ошону таппай жүрөт элем. Азыр чалып билдим, Алмаз акадан. Малик ажы өзүнүн туугандарына тоскоолго берген экен. Ал дагы жакшы жарап жүрдү дейт. Ошо шериктери. Анан чекирге кантип барышы жөнүндө мага бул Какубай аканын баласы айтып берген да. Чоң уулу. Башы кара ат болгон дейт. Ошо Бишкектен келген кара ат болгон экен. Карадан ушунун атасы менен маңгыл түшкөн экен, Гүлүк. Бунун атасы дагы өтө күчтүү жарап, анан бунун атасы өлгөндө союп алганда
жанагы жүрөгүн көргөндө көпчүлүк таң калган экен да, өтө мындай чоң болгон экен да. Жүрөгү чоң жылкы болгон экен. Бою кичинекей эле көк ат болгон экен. Мына туугандар, эми баягы мен өзүм билгеним айттым. Кичине туура эмес айткан болсом, билгендер оңдоп коесуздар. Бул чагылган. Анан маалыматын улай берсек, бул эми үйүргө коём деп эле алган да. Үйүргө булакка салдырам деп. Анан кичине бир жакшы иштер баштап аттылы ажакебиз. Ошого байланыштуу сатууга коёдук. Анан бээлерин сатып ирди деп уктум. Бээлер сатылып кетти, бээлерин сатып ирди. Ошо алабыкка бир жака кетти. Аксыга кетти окшойт, да? Аксыга алабык. Мунун үйүрү дең, ошого коём деген үйүр. Коём дедилер. Анан былтыры Өзбекстандан кардарлар келип 3 күн ушул жерде жүргөн деди. Ошо клиенттер келип чоң пулдарга да берилбеген да. Сиз дагы болгон экенсиз ал соодада. Эми бул түгөл экөөбүз күчтүү аттардын көбүндө эле соодасында барына. Кубанч аканын лидеринде деле сиз бар болгонсуз, Казак туугандарды апарган да. 30га бербей койгон. Күчтүү бааны ошолор берген, Күчтүү бааны ошолор берген. Ага чейин Байыш Ниязовду дагы сиз апаргансыз. Алар да мен апарган. Мына. Алар менен кичине мамилебиз бар да, барып келели, атка деди. Апарып көрсөттүңүз. Апарып көрсөткөн. Кубанч ака бербей койгон. Мына анан бул чагылгандын баасын дагы кеңештиңерби? Канча коюла турган болду? Акчасы деле мындай өзүнө ылайыктуу эми, атка ылайыктуу коебуз эми. Чүбөдө кымбат деп ойлошу мүмкүн. 15 эле деп атабыз, $15,000. $15,000. Мындан былтыры деле мен барып туруп Бекинин аты болгон да, былтыры. Мен тартканымда деле $15,000 деп чыккан да. Кийин бул жакка сатылды. Бул атты эми айта турган болсок, мына жаш чабандездер эми мындай палбан болом дегендер чабып үйрөнсө дагы бул эми окунуп калган ат да. Ооба. Билет бар жогун. Чабылып өлүп такшалып калган ат. Жанагы үйүргө сал кулун алам десе дагы болот. Кулундар да жакшы жөп. Мунун балдары эң алды кулунун эле 350,000, 400,000ге сатылып кетти. Өзгөн тарап, ош тарапта. Ошо Нокен тарапта эле көп балдары. Ооба, мен дагы бир баласын жаңасы бар, ошо боюнча маалымат берип койсоң. Бир баласын өзгөнгө мен аркылуу алып кетти. Бул чагылган анда Бишкекте турган маалда бул жактан жакшы бээлерди апарып качырып келгенде ошо эркек түшкөн экен, өзгөнгө кеткен ал. Анан ошо 350,000ге кеткен дегениңиз ал Бишкекте болсо керек. Бишкекте ошо кеткен. Кашка. Анан бул чагылгандын неси да. Ошо видеолордо кошуп коебуз да эми. Ооба, далил катары кошуп кетебиз. Бунун жакында Жантөрек угуп калдым. Кочкороо жакта бир жаңасы баласы бар экен. Ушу улакта бир салып көрүп эле ошол жерде $10,000 сурашты. Баласы. Бир салып көрүп. Бир салып көрүп эле $10,000 сурашты. Бербептир аны. Бербептир, жок, сатпайм деп коюптур. Мына туугандар. Жакында уктум ушундай деп кошкон. Эми жанагы ыйык Рамазан айында турабыз. Баягы билгенибизди гана айтабыз. Буйруса бул эми ат көрүнүп, таанылып, улакка такшалып, үйүргө такшалып бүткөн ат. Мына кече жакында деле Кочкартада улакта биринчи байгени таштаган ат Шайыр палбан. Жалал Абадтан бери келип интервью алып аткан экен, мен жанына барбадым. Өзү негизи эле жарап жүргөн ат туугандар. Аттын кабак башы эми ресирам мүчөсүн көрсөтөйүн. Көкүрөгү, буттары жакшы элеби? Жакшы. Эшик билинбейт, төбөлөнгөн жери дагы билинбейт. Атты бир айланып алыстан көрсөтөйүн. Ат узун ат. Анан укам бою канча чыгып атат аттын? Ой, ушу 1.60 бар да. Мына ушул ат туугандар Малик ажынын үйүрүнөн чыккан, өзү саткан видеодагы кеңири тараган, көпчүлүккө жеткен ал видео. Жанагы бараканы кылып туруп эле болду алып кет, чагылган менден ыраазы бол деген. Ооба, ким көпчүлүгү көргөн аны.
Мына туугандар ушундай маалымат болду. 15 000 доллар. Чагылгандын бир сыйра өмүр баянын айтып бердим окшойт. Жана шериктерине матап өттүм. Айтылбай калганы деле болушу мүмкүн. Негизи жетөө тең чуркаган, жетөө тең мен билем. Кайсы күн болсо айтып бере алам. Жетинчиси жанагы доллар дегенди айтпай калдым окшойт. Доллар деген да ушундай ат болгон. Мен барып тарткам аны дагы. Майлуу сууда чабылып жүрдү эле, Кара булактык акебиз. Эмнеге сатып атабыз десем, балама чек алышым керек деди. Ошол маалда менде чек бар эле. Ошол жерде туруп айттым, ака, ошо чекти мен берейин айылдан. Барып көрүң. Атты менде калсын десем, көнбөдү эле. Анан ошентип бүтпөй калган. Мына туугандар. Мындай да. Берет 10 000. Эми ат менен иш кылам, атымды мындаймын, жакшы ат өстүрүп чыгарамын. Келишим. Деген алып койсо, жакшы кулундар жакшы белерге койсо, айткандай болуп чыгат да, Кудай кааласа. Неден таза канды кыргыз, карабай жылкы да бул. Анан сиз дагы жылкыда жүрөсүз, өзү билесиз да, илгертен эле билесиз бул Какыбаеванын жылкысы кандай жылкы экенин, а? Улактарда көрүп жүрөсүз. Алар чекир уруктар бүт эле жарабат да, кичинекей эле жарабат. Аттын боюнан, немесинен эмес, жүрөгүнөн да. Ооба. Бул туугандар кичинекейине кирбейт, бул чоңуна кирет. Бул Жаныш балбан өзү чабып жүргөн жана Хаямосо көр. Баары кандаш да ошолор менен баары. Ооба. Кошуна өзү ояктан бир. Туугандар маалыматты бердик. Эми кээ бирки видео кыска болот, кээ бирки видео узун болот. Туура түшүнөсүздөр. Сөзсүз түрдө лайктан басып, каналыбызга жазылып, катталып кетиңиздер. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бул чагылган. Тектүү кыргыз жылкысы. Эми тарыхын бирөөгө айтсаң уга турган, бирөөгө айтып берсең мындай рахат ала турган тарыхы бар да бунун. Эң туура сөздөр. 15 000 доллар. Алыңыздар мына. Үйрү коюп элге жакшы жылкылардан тартуулап, короңуздардан жакшы аттарды чыгара бериңиздер. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух. Тынччылык, аманчылыкта көрүшүп жүрө берейин. Жаманды карап кой, жаманды. Jardan ver, sal. Çağılgan da koydum. Taş da var. Hadi. Çağılgan degen. Hayvanatı çağılgan degen kulak degen. Sübüyorlar karakolla. Tam berşik oldu bir abi. Tartayım şair, bismillah deyip durup. Yok şerik emez, az değil, özüm joldurum var. Şerik tarttırmayın, sen joldursun koyun, herhangi şerik işlem koyun. Alın koyun. Bismillah. Lelin joldan, kursan hatta jolduk var eken, gel de koyun. Lelin joldan, kursan takaya. Jolduk var eken. Lelin joldan. 5000 so'm sorun. Молодец, dostum. Hata, kulağına üstüne. Ve zamire kurbalasına üstüne 5 son. Maşinenin üstüne 5 bin var zamire kurbalasına. Bol ayıp koyarak ha? Ayıp koyarak. Bana teyze tuğandan şair paylaşamamazsın. Kızar getirgen. Karavula. Ulan gelip bak kıladan, ne ulan? Hayır palvan 10 bin oldu, karavula. Ulan geviz mi kıladan? Hayır palvan. 10 bin. 10 binden 2 oğlu. Bir tay. Bir 5 bin vurdu. Genç palvan.